Буга чейин акыркы 2 жылда аймактарда аткарылып жаткан иштер туурасында ар бир облуска өзүнчө токтолуп айтып бердик. Бул жолу Чүй облусу жана Ордо калабыз Бишкек шаарындагы жетишкендиктерге, өзгөрүүлөргө көңүл бурабыз. Барды күчтүү бириктирсек, ийгилик болот. Биздин айылдар, биздин региондор башка болот. Миграциядагы буйруса азая баштайт. Үчүн дегенде биз ушу күчтүү бириктирип туруп жумсасак, ал чоң күч. Мамлекеттин да чоң күчү бар. Ошону пландуу түрдө кетсе, ошо каражаттарды региондогу биздин өндүрүп аткан, кетип аткан миграция көп токтойт, калат. Чүй облусунун аянты 20.200 квадрат километр. Облустун борбору Токмок шаары. Чүй облусунун курамына 8 район, 1 облустук деңгээлдеги шаар, 6 райондук деңгээлдеги шаар, 106 айыл өкмөтү, 325 айыл кирет. Калктын саны 921.728 адам. Ички миграциянын борборуна айлануу менен бирге Чүй облусу өндүрүштүн флагманы болуп келет. Акыркы 2 жылда аймактардын өнүгүүсүнө артыкчылык берилиши, акча кредиттик саясаттын элет жериндеги ишканаларды колдоого басым жасоосу облустун бул багыттагы өнүгүүсүнө дагы кошумча түрткү болду. Сокулук районундагы адистештирилген жана жарандык бут кийим чыгаруучу завод ишкана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан $3.100.000 насыя алып ишин баштаган. 60-тан ашуун адам эмгектенет. Өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 120-140 миң жуп бут кийим. Биз 15 жылдан бери бут кийим тармагында иштеп келе жатабыз. Башында сатуу жагында болчук. Кытайдан алып келип, Түркиядан алып келип. Андан тышкары Кыргызстан бириккен бажыга киргенден кийин ушундай максат койгонбуз, өндүрүш көтөбүз деп. Анткени сатуу жагы уже коюлган болчу. Эми өндүрүш жагын тургузалы деп ушундай чечим кабыл алып, ушундой иштеп отурабыз. Мында мисалы Түркиядан алып келебиз. Терини Түркиядан, Россиядан, андан тышкары жергиликтүү кож заводдордон да алабыз, Булгар деген кож заводдон алабыз. Аларды аскер бут кийимдеринде колдонобуз. Жабдуулар тууралуу айта кетсем, бардыгы Италиядан алып келинген. Бүгүнкү күндө заманбап эң акыркы моделдеги жабдуулар. Орто Азияда эң заманбап фабрика десем даңызпайм деп ойлойм. Бут кийимдин материалдары Россия, Италия, Түркиядан буйрутма кылынып, мында жасалган товар эл аралык стандарттарга жооп берет. Ишкана продукциясын ички рынокко жана Россия, Казакстан базарларына чыгаруу аракетинде. Эске салсак, жыл башында президент Жээнбеков Чүй облусуна болгон иш сапарында бул ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып, жергиликтүү ишкерлердин өлкө экономикасына кошкон салымына ыраазычылык билдирген. Мамлекет башчысы атамекендик өндүрүүчүлөрдү ар дайым колдоого алаарын айтып, ишканадан өзүнө бут кийим сатып алган эле. Кулброс кийим тигүү фабрикасы. Кыргызча мааниси кыйын бир туугандар же сөздүн жакшы маанисинде айтылып жүргөн элдин балдары дегенге жакыныраак десек болот. Бир кезде Бишкекте 10 кыз менен иштеген чакан цех минтип ири фабрикага айланып отурат. 2018-жылы жайында ишке кирген ишканада учурда 300дөн ашык адам иштейт. Негизинен биз жаш балдардын кийимин көбүрөөк тигебиз. Тигилген продукциялардын 99% сырткы өлкөлөргө, көбүнчө Россияга жана Казакстанга экспорттолот. 1%ке жакын ички рынокко экспорттолот. Фабрика 4000 чарчы метр аянтты ээлейт. Эл аралык стандарттарды эске алып салынган. Бул жерде болочок кийим кеченин модели компьютер аркылуу тартылып чыгарылып, бир даанадан үлгү тигилип, анын сапаты текшерилет. Ошо бул модельди биз жаңы чыгардык. Бул модельди кадырга сунуштагандан соң андан заказ алып, ал заказды аткарууга киришебиз.
Буйрутмачы тандалган модельди жактырган соң анын үлгүсүн массалык чыгарууга кетириш үчүн бул бычуу бөлүмүнө алып келет. Бул жакта дагы процесс болушунча автоматташтырылган. Кийимдердин кездемесин чет өлкөлөрдөн алышат. Кардар менен келишим келген соң биз өзүбүзгө керектүү тканьдарды алып, аны бул жерден кесим бөлүмүнөн кесип, дайындап, аларды даяр абалга алып келгенден соң текшерип, андан кийин буну тигүүгө өтөбүз. Кызматкерлер жергиликтүү тургундар, аларды эртең менен кичи автобустар алып келип, кайра алып кетет. Тамактануусу акысыз, өзүнчө ашкана каралган. Фабрика жетекчилиги кийинки жылы ушундай эле заманбап ишкананы Төмөнкү Чүйдө жана Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында ачууну пландап койгон. Россия менен чектелбей, Европа базарларын багынтууну кыялданышат. 2018 жылы бул фабрика ачылып атканда мунун документтештирүү жагынан, башка жагынан жергиликтүү бийлик өздөрүнүн жардамын мыйзам чегинде бизге беришти. Учурда дагы мыйзам чегинде кандай талаптар алар жагынан суранса биз аларды аткарабыз. Алар дагы бизге ишкерлерге эле негизинен эле жагымдуу шарт түзүп берип атышат. Сокулук районунун Нижний Чүй, Төмөнкү Чүй айылына 200 кишилик дагы жаңы ушундай заманбап фабрика курган атабыз. Ал жерде дагы 200 киши менен камсыз болот. Ал жакта дагы көбүнесе мүмкүн болушунча Европа мамлекеттерине сатканга аракет кылабыз. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан каражат алып, өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулаткан ишканалар катарын Токмоктогу текстиль фабрикасы менен ун азыктарын чыгарган ишканада толуктайт. Бул ишканаларга президент өткөн жылы Чүй облусуна жасаган иш сапарында барган. Анда мамлекет башчысы жеке ишкерлерге мамлекет өзгөчө укук коргоо органдары тарабынан болгон мамилени өзгөртүү зарылдыгына токтолгон эле. Бизден чыгып аткан продукцияны кайра иштеткен, мамлекетке өз убагында качпай салык төлөгөн, мамлекетке элге пайда келтирген адамдар дагы ошол жана мен айтканда мугалим, врачтай, маданият кызматкерлериндей абдан сыйлуу адам болуш керек да. Биз ушул психологияны, ушул нерсени биз сиңиришибиз керек. Мына бизде кээде тетир болуп атпайбы? Ошо мурунку калып калган психология, айрыкча укук органдар, жергиликтүү бийлик ошондой ишкана ачам, жумуш орун берем, кайра иштетүү жайын курам, башка ишкана курам дегендерге жардам берместен кээ бир жерлерде кайра тоскоол болгон жерлер бар да. Бай ишкана иштей элек деле баары текшерүү, эмне кылып атасың, кандай кылып атасың деп. Мына иштегенден кийин келип көрүп, анан убагында өз салык төлөйт. Анан салык инспекциясы кирет, ал текшерет. Анан башка бирөө да кирбеш керек да мындай ишканаларга. Бизде ушундай саясат болуш керек. Акча кредиттик саясаттын аймактарга бурулушу өз натыйжасын берүүдө. Акыркы 2 жылда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду кепилдик фондунан алынган каражаттардын 70%дан ашууну элет жеринин ишкерлерине кетүүдө. Бул Беловодск айылындагы консерва заводу. Жеке ишкер буга чейин Бишкекте чакан ишкананы иштетип келсе, быйыл Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан $835 000 насыя алып, өндүрүшүн айылга көчүрүп кеңейте алды. Учурда 40 адам эмгектенсе, кийинки жылы кызматкерлеринин санын 2 эсеге көбөйтүшөт. Өзү оборудованиялардын мощностью 15 тонна в сутки. Это бир суткасына 15 тонна айыл чарба продукцияларын чыгарат. Бадыран, консерваланган, помидор, компоттор, бүт ушулар чыгарылат. Жумуш реализация буга чейин Афганистан, Тажикстанга чыкчубуз. Буюрса 20-жылы Россияга планлап жатабыз экспортко чыкканга. Чүйдөгү жергиликтүү тургундарга жумушчу ордун түзүп, ийгиликтүү иштеп жаткан ишканалардын катарын Сары Таш ишканасы толуктайт. Өндүрүштү жолго коюуга 39 миллион сом инвестиция тартылган. Тийиштүү жабдуу алынып, таман таштарга, дуалды жасалгылоочу плиткаларга орнаменттерди түшүрүшөт. Продукциянын басымдуу бөлүгү экспортко чыгарылат. На данный момент работает у нас
Учурда 8 чет элдик, 22 жергиликтүү тургун иштейт. Жалпы инвестиция 39 миллион сомдон ашык болду. Кызматкерлерибиздин айлык акысы 20 000 сомдон жогору. Продукция негизинен экспортко чыгат. 70% Россия жана Казакстанга кетет. Россиядагы белгилүү Рублевкага кетет деп мактана алабыз. Өндүрүштөн калдык чыкпайт. Ташты Жалал Абадтан алып келебиз. Ысык Ата районундагы Сарыжон айылында суу маселеси көйгөйлүү болуп келген. Донорлордун жардамында суу сактоочу тутум калыбына келтирилди. Муну менен жергиликтүү тургундар ичүүчү сууну үзгүлтүксүз ала алышат. Бул дагы оор маселе. Мына ушунча жылдан бери Совет доорунда ишке ашпаган нерсени, эгемен мамлекет болгондон бери ишке ашпаган бул чоң маселени ишке ашырабыз деп мына аракеттерди баштадык. Бул 653 айыл. Мына былтыр 69 айыл суу менен камсыз болду. Азыр 5 жылга 584 айылды таза суу менен камсыз кылуу маселеси турат. Азыр сүйлөштөр жүрүп атат. Бул боюнча дагы 27 миллиард сомдук азыр финансалык булактар аныкталды. Сосновка айылында болсо суга суу маселеси толук чечилди. Буга чейин айылда суга суу кезек менен берилип келген. Эми ирригациялык тутум оңдоп түзөлүүдөн өтүп, сугаруу кубаттуулугу 50 гектардан 350 гектарга чейин көтөрүлдү. Панфилов районунун Букара айылындагы жаңы мектеп, ага кошумча жаңы имарат курулуп, окуу жайы, спорт зал, ашкана, китепкана, компьютердик класс, окуу класстары жана лабораторияга ээ болуп калды. Мындан сырткары Панфиловка айылында жаңы спорт залы ачылды. Вознесеновка айылында Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жардамы менен балык чарбасынын ишмердүүлүгү кеңейтилди. Чүйдө да башка аймактардагыдай эле өндүрүш ишканаларда ачуу менен чектелбей, социалдык маанидеги объектилердин курулушуна да көңүл бурулууда. Мисалы, Аламүдүн районундагы Лебединовка айылында жаңы бала бакча курулууда. 140 орундуу, 2 кабаттуу. Курулуш иштери жыл соңунда бүтөөрү күтүлөт. Жалпысынан жергиликтүү айыл өкмөт бюджетинен 22 миллион сом каралган. Мектептердин баарына 100% бизде интернет бар. Бул бир айтып кетиш керек. Жана ошондо зарплаттар баары через карточка жасалган. 45% бизде пенсионерлердин баары ошо карточка аркылуу кетишет. Жана ошондой эле парк скверлерге биз пландаштырып турабыз, ушу интернеттерди киргизсек деп. Чүй облусунда 2019 жылдын 9 айында 114 жаңы ишкана ачылып, 736 жумушчу орду түзүлгөн. Айыл чарбасын каржылоо 7 долбоору аркылуу 2045 кардарга 1 миллиард 644 миллиондон ашуун сом жеңилдетилген насыя берилди. Учурда 6 объектиде таза суу системасын куруу жана реабилитациялоо иштери жүрүп жатат. Автожолдорго, көчөлөргө жалпы узундугу дээрлик 37 чакырым асфальттоо иштери аткарылды. Жолдун үстүнкү катмарын бүдүрлөө 77,4 километр аралыкты камтыган. Интернет булагына 324 мектеп туташтырылып, камтуу көрсөткүчү 98%ды түзөт. Чүй облусунда орун алган Ордо калабыз Бишкектеги өзгөрүүлөргө да токтоло кетсек. Баш калаада узак жылдар баш оору болуп, соттон башы чыкпаган коопсуз шаар долбоору акыры иштеп баштады. Жол кыймылын кыска убакытта тартипке сала алган бул долбоор жакынкы келечекте башка облустарда да жайылтылат. Азыр бундун максаты бул биздин жарандарга сый мамиле кылуу, жылуу жумшак мамиле кылуу. Болуп аткан коррупция көрүнүштөр менен алар болтуруп, алар менен күрөшүү, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу. Эң негизгиси милиция кызматкерлерине элдин ишеничин арттыруу. Бул долбоор мамлекет менен жарандык коомдун биргелешип ишке ашырган ийгиликтүү иш чарасында болуп калды. Мына мени ушун кубандырат. Мына ушундай тажрыйба мына биз үчүн, мамлекеттик органдар үчүн, жетекчилер үчүн абдан баалуу тажрыйба. Ушул тажрыйбаны буюрса келечекте биз башка тармактарга мына колдонобуз.
Жаңы форматтагы патрулдук милицияда азырынча Бишкек шаарында иштей баштады. Анын негизги курамы атайын сынактан өткөн жарандардан. Бишкектин жеке курамы калыптанган соң патрулдук милиция долбоору Ош шаарында да ишке ашырылып баштайт. Аны менен катар Бишкектин кичи райондорунда видео көзөмөл орнотулду. Ал аркылуу тилкелик милиция кызматкерлери тургундардын жана алардын үй мүлкүнүн коопсуздугуна көз салып турушат. Бишкектин жака белиндеги жаңы конуштарды жана чүйдүн айылдарын газ менен камсыздоо иштери кызуу жүрүүдө. Жыл соңуна чейин 6 жаңы конушта жана чүйдүн 3 айылына көгүлтүр отун киргизилет. Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында, Чүй областында, Ош областында 750 чакырым газ түтүктөрдүн куруп бүттү. Аларга газга кошулуучу 40 миңден ашык үй бүлөгө мүмкүнчүлүк пайда болду деп айтсак болот. Бишкектин көчөлөрү, тротуарлары оңдолууда. Ордо калаада орун алып маданий иш-чаралардын чордону болгон Улуттук филармония, опера жана балет театры, кыргыз-орус драма театрлары оңдолуп түзөлүүдө. Буюрса ушул жогорку зона биз элесе ала турган, спорт менен маска турган жана сергек жашоо мына борборун айлантабыз жогорку жагын. Толук айлантабыз буюрса. Бишкектин түштүк тарабында каралбай келген 10 гектар аянттагы жерге бактарактар отургузулуп, инфраструктурасы жасалып, ири сейилбак пайда болду. Бул жер кыска убакыт аралыгында шаардыктар менен Бишкек меймандарынын сүйүктүү жерине айланды. Бул сыяктуу чакан сейилбак скверлер калаанын аргыл райондорунда түптөлүп, мурункуларынын инфраструктурасы жакшыртылууда. Жыйынтыктап айта турган болсок, санариптештирүү, калкты таза суу менен камсыздоо, ирригациялык тутумду жакшыртуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу өңдүү өлкөнүн өнүгүүсүнө түрткү болчу ири долбоорлорду реализациялоо иштери айыл, район, облус, жалпы эле мамлекеттик деңгээлде мындан ары да улантылат.